Саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерге бүгүн өлкөбүздө болуп жаткан акыркы түшкү кабарлар топтомун сунуштайбыз. Бишкек Ош жолунда тоодон таш кулап, Жалал абад облусунун Таш-Көмүр шаарына бараткан жүк ташуучу унаага жалакасын тийгизди. Бул тууралуу аймактык кабарчыга аталган унаанын айдоочусу билдирип, жол кызматкерлерине нааразы болду. Мен өткөн жумада Таш-Көмүр шаарына жетпей Бишкек Ош унаа жолунда ушундай кырсыкка кабылдым. Негизи мындай кооптуу жерлерди жолчулар алдын ала текшерип турушу керек. Эми буга ким жооп берет, деди ал. Жалал абад шаарында таксистке кардары кол салып бычактап кеткен. Жалал абад милициясынын маалыматы боюнча 11-октябрь караган түнү саат 21:00 чамасында 27 жаштагы Авазбек Toyota East унаасы менен Жалал абад шаарындагы Ленин көчөсүндө Борбордук базар тарапта токтоп турган. Ал такси фирмаларынын биринде эмгектенчү. Ошол учурда 20-25 чамасында кардар кайрылып, Бишкектен салынган жүктү тосуп ала турганын айткан. Кардардын айткан жерине барып жүктү күтүп турмакчы болушат. Ошол учурда айдоочуга жанаша турган кардар себепсиз бычак менен кол салып, сол желкесине бир жолу, оң жак кулагынын жанына бир жолу, бетине бир жолу сайганга жетишкен. Айдоочу унаадан сыртка качып чыгып, жолдогу унааны токтотуп, бейтааныш адамдар аркылуу ооруканага жеткирилген. Жабырлануучуга керектүү жардам көрсөтүлгөндөн кийин үйүнө чыгарылган. Ал эми таксисти бычактаган кардар Бишкек шаар тарапка качып бараткан жеринен Ош-Бишкек жолунун Топурак Бел аймагына жеткенде унаанын башкаруусун жоготуп, жол кырсыгына учураган. Ал жерге унаасын таштап, өзү качып кеткен. Аталган факт боюнча милицияга маалымат түшүп, кылмыш жаза кодексинин 168-беренеси менен кылмыш иши козголуп, 26-октябрь күнү Сузак милициясы тарабынан шектүү кармалган. Ал убактылуу кармоошуга камакка алынды. Шектүүнүн айтымында, таш заводдо иштеп жүрүп убактылуу иштебей калган. Окуя болгон күнү акчасы жок, ачка болгондуктан таксисти алдап, талаадан тоноо максатын көздөгөнүн айткан. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Алматы-Бишкек унаа жолунда жол кырсыгы катталып, 21 адам ооруканага кайрылган. Жол кырсыгы кечээ 28-октябрь күнү түшкөн маал катталган. Анда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндө кичи автобус жана автобус сүзүшкөн. Автобузда бараткан жүргүнчүлөрдөн эч ким жабыркаган эмес. Ал эми кичи автобуздагылардын баарын тез жардам алып кеткен. Бактыга жараша жабыркагандардын арасында каза болгондор жок деп жазылган басылма. Жергиликтүү полиция департаментине таянып, кырсык маалына тартып алынган видео жана сүрөттөрдү окуянын күбөсү социалдык тармактардын биринде баракчасына жүктөгөн. Ошондой эле Алматы облустук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын билдирген боюнча, ооруканага ар кандай жаракаттар менен 21 адам кайрылган. Алардын ичинен 6 адам Каскелең шаардык ооруканасына, ал эми 1 адам жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бишкекте Honda Odyssey менен Lada Priora кагышты. Бул тууралуу күбө Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Анын айтымында, окуя 29-октябрдын түнүндө Шербаков менен Орузбаков көчөлөрүнүн кесишинде болгон. Жол кырсыктан кийин Odyssey машинасы жол четиндеги соода бүркөсүн барып сүзгөн. Priora автоунаасынын маңдайкы терезеси сынып, арыкка кирип кеткен. Шаардык милиция кырсык саат 23:20 чамасында болгонун ырастап, 2 киши жаракат алганын маалымдады. Бирөөнүн бети сыйрылган, бирок ооруканага баруудан баш тарткан. Экинчисинин мээси чайкалып, дарыгерлердин көзү мөлүндө. Айтматовдун урматына коллекциялык тыйын чыкты. Улуттук банк 29-октябрдан тарта тарыхый окуялар сериясынан Чыңгыз Айтматов 90 жыл коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чакырат. Бул туурасында аталган банктын маалымат кызматынан кабарлашты. Ал залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейине арналган. Монетанын алдыңкы бетине Айтматовдун сүрөтү жана жазуучунун кол тамгасы түшүрүлгөн. Ал эми оң тарабында тыйындын номинал көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинин жогорку бөлүгүнө Кыргызстандын герби түшүрүлүп, Айтматовдун чыгармасында ак кеменин жана буг эненин элеси, тоолордун жана Ысык көлүнүн сөлөкөтүнүн алкагында чагылдырылган. Ал эми төмөн жагында монетанын чыккан жылы көрсөтүлгөн. Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сертификаты менен өзүнчө кутучуга таңгакталган. Жез менен никелдин аралашмасынан жасалып, 5000 даана чыккан. Салмагы 25 грамм, наркы 700 сом. Учурда Кыргызстанда жана дүйнөнүн бир топ жерлеринде Айтматовдун 90 жылдыгы кеңири белгиленип жатат. Ошто көкпөр боюнча өлкө чемпионаты башталды. Атаандаштардын тизмеси. Чемпионат бүгүн 29-октябрда Ош облустук Төлөй ат майданында башталат. Мелдешке өлкөнүн 7 дубаны жана Бишкек менен Ош шаарларынан куралган 9 команда катышат. Алар баштапкы этаптарда 3 топко бөлүнүп күч сынашат. А тобунда Чүй облусу, Бишкек, Ош шаары. Б тобунда Ош облусу, Жалал абад облусу, Нарын облусу. С тобунда Талас облусу, Баткен облусу, Ысык көл облусу. Оюндардын финалдык бөлүгү 3-ноябрь күнү болот. Байге фондусу 2 миллион сом. Баш байге ээсине 500 000 сом эгарылат. Өлкө чемпионаты быйыл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өтүп жатат. Мындан сырткары жамбы атуу, ат чабыш, кыз куумай, жорго салыш оюндары боюнча мелдеш уюштурулат. Маалымат Плюс Спутник сайты.
Гүлмира Ташполотова Бишкек шаарындагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу анын жолдошу репортерго билдирди. Аны акыркы жолу 27 октябрда 16:00 чамасында Баха жана Иманалиев көчөлөрүнүн кесишиндеги үйүнөн узатышкан. Гүлмира күңүр жашыл түстөгү узун көйнөк кийип, башына сирен түстөгү гүлдүү жолук салынып жүргөн. Гүлмира Ташполотова тууралуу маалыматы бар жарандар 505 52 22 72 номерлар аркылуу жакындарына кабарлап коюңуздарды өтүнөт. Мына урматтуу биздин каналдын көрөрмандар, ушуну менен түшкү акыркы кабарлар топтом аягына келди. Сиздер менен мен Самарбек Мапыков болдум. Оюңуздарды комментарий калтырып, жакшы лайк басып, каналыбызга катталганын унутпаңыздар.